Тодур Шаршейна, сиздин жана презентацияларыңыздын баары эле Кудай шүгүр канааттандырарлык. Могул Алишер Абибуллаев жана Мекимбек Акимович туура маселени көтөрүп атты. Жанагы мурдакы союз кезинде жана Горпуту, Селпуту дегендер бар эле, училищеларчы. Азыр эми жана атайын техникалык базасы менен ошол боюнча сакталгандары. Жана атайын окуу жайлар болуп калган. Бирок бул сиздердин карамагыңыздарда болгондугу бул негизи туура эмес саясат. Туура эмес. Бул атайын техникалык окуу жайлар, булар эмгек жана миграция министрлигинде болуш керек. Себеби сиздер элге билим бересиздерби же жумушсуздукту кайсы жерде эмне сварщик керекпи же машинист керекпи, экскаваторщик керекпи деп анализ мониторинг кылып жүрөсүңөрбү? Бул мурда азыркы окуу жайлар Минтрудтун алдында болчу. Ошо Минтруд ар бир райондо, Ош шаарына, Бишкек шаарына канча экскаваторщик керек, канча сварщик керек, ошого жараша жанагы контракттык негизде, же болбосо бюджеттик негизде жанагы угуучуларды, окуучуларды, студенттерди кабыл алып, окутуп даярдап бериш керек мамлекетке. Мамлекетте азыр жумушчу күч жетишсиз болуп атат. Пакистандан, Индиядан, Бангладештен тигүүчүлөрдү алып келип атат. Мына администрация президенттин жаңы курулуп аткан зданиясын Гострой айтсын, пакистандыктар да келип куруп атат. Бул деген сөз биз өзүбүздүн жарандарыбызга жумуштун толук орду менен кылып бере албастан сыртка чыгарып үйрүп атабыз. Миграцияга даярдаштан качыш керек, өзүбүзгө даярдашыбыз керек биринчи кезекте. Ал үчүн анализ, мониторинг керек. Кандай дейсиз буга, урматтуу министр? Буга чейин сиз билесиз, 17-жылга чейин ошол социалдык коргоо жана миграция министрлигинин алдында болгон. Ошого бериш керек кайрадан. Бирок ошол эле учурда сиздер билесиздер, көпчүлүк студия окуучулары 9-ду бүтүп кетишкен. 10-11 класста кесип, анан аттестат алуу боюнча эң чоң жоопкерчилик билим берүү мекемелерине жүктөлгөн. Базистик окуу план, предметтик коштоо, аттестат алуу бизде эле. Ага чейин бардык бу дагы мамлекеттин бирдиктүү кесип менен камсыз кылуу саясаты катарында кабыл алса керек. Мектеп, бала бакча, ПТУлар, колледж, анан жогорку окуу жай баары мамлекеттин заказы боюнча адистерди даярдоо ишин бирдиктүү саясатын жүргүзүү. Рахмат, сизден кече жакында эле министр болуп келдиңиз. Департаменттин жетекчисине суроо. Бишкек шаарына канча сварщик азыр талап кылынат? Айтыңызчы. Барбы сизде анализ, мониторинг? Департаментиңер бар ушу кесиптик техникалык окуу жайлар боюнча? Билбейсиз. Так санын айта аласызбы? Анализ керек да, мониторинг. Урматтуу Жусупбек Оргонбаевич, бир нерсеге мен жооп берип коеюн. Сиз бир нерсе туура айтасыз, анализ болуш керек деп. Сиз менин суроомо түз эле жооп берсеңиз, канча саны? 500бү же 1000бү? Ал андай анализ бизде жок, андай анализ эмгек министрлигинде болушу керек. Вот именно, анализ жоктугунан канча кесипкөй киши керек экенин да билбейсиздер. Жок, кесип эмгек министрлигинде болуш керек, ал эмгек министрлиги бизге кесиптик стандарт аркылуу зачем через кылып? Лучше ошол эмгек министрлигине берип коелу бул департамент. Билим берүү министрлиги өзү аткарыш керек билим берүү саясатында. Сиз мени менен айтышпай, менин сунушумду министр кабыл аласызбы? Өкмөткө колдон келбеген департамент өткөрүп бериш керек. Действительно, почему тигүүчүлөр жок анда? Эмне окутпай атасыңар ошончо? Эмне үчүн тигүүчүлөрдү Өзбекстандан алып келип швеялар иштетип атат? Эмне үчүн куруучуларды Бангладештен, Индиядан алып келип атабыз? Даже стратегиялык мааниси бар объектилерибизге иностранец жумушчуларды иштетип атабыз. Гострой, урматтуу, администрация президенттин зданиясына кирпич коюп атып, ичине тротил коюп койсо эртең ким жооп берет ага? Же туура эмес айтып атамбы? Жусупбек Оргонбаевич, сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Албетте бүгүнкү күндө мынакей курулуш тармагында жумушчулар аябай жетишпей аткан учур болуп атат. Ошол мынакей кыш болсо дагы бүгүнкү күндө мынакей биз региондорду кыдырып жатабыз. Ошол жерлерде жумушчу жок. Жумушчу чакырсак келбейт дейт. Акча маянасына баягы ыраазы болбойт дейт. Ошол эле жергиликтүү калктардан албайсыңарбы десек, ушу биздин подрядчиктерди сурансак, жергиликтүү калктын эли жок, биз стройкага иштебейбиз деген учурлар менен дагы баягы жумуштан баш тарткан учурлар көп экен. Ошол себептен биздин подрядчиктер анан башка өлкөлөрдөн жумушчуларды алып келип иштетүүгө мажбур болуп атат. Сиз туура маселени көтөрүп атасыз.
биз сизди колдойбуз. Рахмат. Урматтуу фракциянын лидери Элмузар Акич ушул маселе боюнча фракциянын атынан бир өкмөт башчысына, кабинет министринин башчысына сунуш берип койсок. Андан кийинки маселе өткөндө Садыр Нуркожоевич президент өзү баш болуп, туңгуч премьер-министрибиз Насир Нисановго баатыр намын берип, жанагы юбилейин өткөрүп берди. Мамлекеттик деңгээлде 31 августта. Ноокат районунун урматтуу билим берүү министри, районунун башчысы мектептерден акча чогултуп ким ага уруксат берди? Эч ким эчтеке акча чогулт деп айтканга акысы жок, мыйзам чегинде көрсөтүлүп турат бул. Исановдун 80-жылдыгына чоң мектептер 85 мектеп 2000 сомдон чогултуптур. 170 000 сом. Толук эмес башталгыч мектептер 35 000 сом чогултуп бериптир. Садиктер 1000 сомдон. Жалпы 306 000 сомду Метадис Төрөжанов Замир деген чогултуп чыгыптыр. Негизинен билим берүү министрлиги тарабынан ал юбилей өткөрүлгөн жок. Жана уюштуруу чыгымдары министрлик тарабынан тапшырма да берилбейт. Бере да албайбыз анткени. Мен өткөндө ушул боюнча айткан болчумун. Ошол жерде коррупциялык схемалар көп болуп атат. Көңүл буруңуз деп сиз шайланып атканда. Туурабы? Көңүл бурулган жок. Иштегениңизге 2 ай болуп атат. Дагы деле ошол нерселер кайталанып атат. Ноокат районуна көңүл буруңуз. Азыр могул жерде убакыттын тардыгына мен көп айта албай атам. Өтө көп маалымат бар.